Саламатсызбы, мен атым Айгерим Акылбекова. Маалымат өтө тездик менен тарап жаткан маалда социалдык тармак аны кабыл алуу же жайылтууда негизги курал болуп жатат. Ошол эле маалда анын жардамы менен элдин аң сезимин өзгөртүүгө мүмкүн. Расмий маалыматтар боюнча Кыргызстанда интернет колдонуучулар калктын тең жарымын түзөт. Демек, бул туура жана так маалыматка муктаж калктын катмарына интернет жеткиликтүү дегенди түшүндүрөт. Бул видео сабак социалдык тармактар же жалпылаштырып айтканда социалдык медианы жакшыраак түшүнүүгө багытталган. Келерки жарым саатта биз социалдык медиа деген эмне, алардын кандай платформалары бар жана алар эмнеси менен айырмаланат, ар бир платформаны канча киши колдонот жана алар кандай мазмундагы контентти көрүшөт же укушат, жаңы медиа менен салттуу медианын айырмасы эмнеде деген суроолорго жооп издейбиз. Анда эмесе кеттик. Социалдык медиа деген эмне? Эгер сизде смартфон бар болсо, анда сиз Facebook же YouTube деген эмне экендигин, аны менен кантип колдонуш керек экендигин да билет чыгарсыз. Дал ошол баарлашууга же маалыматты алууга, таратууга багытталган тиркемелердин баарын социалдык тармактар, тагыраагы социалдык медиа деп атап коет. Медиа деген сөздүн мааниси ортомчу деп которулат. Биз сөз кылып жаткан контекстте биз медиа деп кайсы бир окуяны же жаңылыкты окурманга, угарманга, көрөрманга жеткире турган платформаны айтабыз. Дүйнөдө жүздөгөн ар түрдүү социалдык платформалар бар. Бирок биз бул сабакта Кыргызстанда кеңири жайылган 4 платформаны жана мессенджерлерди талдайбыз. Социалдык медиа платформалар жана алардын табити. Дегенде Facebook тууралуу кеп кылсак, 2019 жылкы маалымат караганда Кыргызстанда азыркы тапта 600 миңден ашык Facebook колдонуучусу бар. Facebook алгачкылардан болуп дүйнөгө лайк же кыргызча айтканда жактыруу деген түшүнүктү киргизип, ал болуп аткан окуяларга же кайсы бир көрүнүшкө өзүнүн мамилесин билдире турган платформага айланган. Facebooktун колдонуучусу өз баракчасына пикирин жазып же башка бирөө менен жазган посттун алдына пикир калтырса болот. Бирок колдонуучу 5000 кишиден ашык дос кошо албайт. 5000ден ашкандан кийин ал баракчага жазылууга мүмкүн. Ошол эле убакта Facebook платформасы ар кандай топторду жана баракчаларды ачып, иш-чараларды пландаганга да мүмкүнчүлүк түзөт. Facebook платформасы негизинен эмоцияларга басым жасайт. Бирөө жайгаштырган постко сиз мурдагыдай жөн эле лайк баспастан, ага ар түрдүү башка да эмоцияларыңызды билдирсеңиз болот. Алар лайк, жактыруу, жөнеңди келтирүү, жүрөкчө, таң калуу, күлүү, капа болуу, боорору. Facebookка колдонуучу текст түрүндө пост жазып, ага фото же видеону да кошо тиркеп чыгара алат. Facebook ошондой эле түз эфирге чыгуу мүмкүнчүлүгүн да сунуштайт. Көбүнчө ноутбук же компьютерден колдонууга ыңгайлуу болгондуктан, бул мессенджерди иш учурунда же тагыраагы иш үчүн колдонушат. Ошондуктан мында активдүү убакыт түштөн кечки саат 20-21:00 чейин болушу мүмкүн. Facebook кабар, жаңылык же макалаларды окурманда кеңири жайылтууга арналган аянтча деп айтсак да болот. Анын негизги колдонуучулары да ал кабарларды кабыл ала турган аудитория. Ошондой эле сиз бөлүшүп жаткан кабар же макаланы таргет жарнама аркылуу жайылтууга шарт түзүп бере алат. Таргет акысы $1 жогору жана аудиториянын көлөмүн 2 же 3 эсеге ашырууга шарт түзөт. Акы төлөө баракчаңызга байланган банктык карточка аркылуу ишке ашат. Facebookка дээрлик окшош платформалардын дагы бири бул Instagram. Instagram негизинен сүрөткө жана видеого басым жасайт. Ал айрыкча жаштардын арасында өтө популярдуу. Учурда Кыргызстанда Instagram'ды 2 миллиондон ашык киши колдонот. Facebook'тан айырмаланып, Instagram'да жөн гана лайк басуу функциясы бар. Ошол эле кезде Instagram'да Facebook'ка караганда колдонуучулар көбүрөөк пикирлерге басым жасашат. Себеби Instagram'дын алгоритми көп пикир калтырылган пост же сүрөттү кызыктуу контент катары көрүп, аны топко чыгарат. Башкача айтканда, сиздин контент көбүрөөк аудиторияга сунушталат. Ошондуктан мында көрүүчү угарман менен кайтарым байланыш түзүү маанилүү. Ал үчүн кыска видео же кабар алдында суроо салып, окурмандын пикирин жазууга чакырууга болот. Instagram'да да түз эфирге чыгуу функциясы каралган. Instagram'да дос кошуп алуу деген түшүнүк жок. Анда болгону сиз каалаган кишинин фолловери боло аласыз. Кыргызчага отургондо сиз аны ээрчие аласыз. Instagram Facebook'тан айырмаланып 5000 дос менен чектелбейт. Ал жакта сизди ээрчиген же сизге жазылган колдонуучулардын саны чексиз. Ошондуктан мында колдонуучу топтоо атаңдаштыгы күч. Ал үчүн атай белек таратуучу оюндар же тагыраагы гифтер уюштурулуп келет. Акыркы 2-3 жылдан бери Instagram колдонуучуларын сүрөт жана гламур темалар эле эмес, пайдалуу, кеп-кеңиш айткан, ошол эле кезде көлөмдүү тексттер менен да кызыктыра баштады. Катталуучу үчүн сиздин профилиңиз түшүнүктүү болушу керек. Био толтуруп жатканда табышмак принцибин колдонбоңуз. Эмесе, азыр дал ушул жерден био толтуруу эрежелери менен тааныштырып өтөйүн. Маселен, менин жеке баракчама баш багалы.
Сиз көрүп жаткандай, редактировать профиль деген бөлүмдө аты жөнүм жана иштеген жеримдин сайт дареги жазылып турат. Журналист, документалист, телеведущая же болбосо ушул сыяктуу кыска жана так сиз тууралуу маалымат берген текст камтылат. Журналист, радио, Азаттык дейли. Эсиңизде болсун, символдорго чектөө киргизилген. Демек, сиз маалыматты толугу менен жаза албашыңыз мүмкүн. Документалист. Мына ушул сыяктуу өзүңүз тууралуу маалыматты жазыңыз. Бүтті. Жарайт. Профиль даяр болду. Демек, сизге жазылган же болбосо сиз тууралуу маалымат алам деген адамга баштапкы информация ушул жерде турат. Инстаграмда бир постто 2200 символ гана жеткиликтүү. Кошумча иретинде батпай калган текстти пикирде жазууга болот. А бирок бул айрым учурда гана сунушталат. Себеби сиздин текстиңиз толугу менен окулбай калышы мүмкүн. Видео 1 мүнөт эле жүктөлөт. Андан узуну IGTV форматында жүктөлөт. Эсиңизде болсун, Инстаграмда таргетке, тагыраагы жарнамага 1 мүнөткө чейинки гана видеолорду коюуга мүмкүн. Фейсбукта андай чектөө жок. Таргет акысы күнүнө $1 $10 чейин жетет. Сиз каалаган аудиторияны тандоого шарт түзүлөт. Курагы, жашаган жери же кызыгууларына карап, керектүү аудиторияга жайгаштырсаңыз болот. Сиздин жардама дал ушул Facebook баракча аркылуу ишке ашырылат жана анын акысын адаттагыдай эле банктык карточкаңыз аркылуу төлөөгө мүмкүн. Пост киргизүү убактысы тагыраагы прайм тайм 19:00 21:00 чейинки аралык. Бул жергиликтүү колдонуучулар менен Орусиядагы мекендештер кирген убакытка ылайыкташкан. Ошондой эле саатынан бир топ айырма бар Корея, Кытай же Батыш өлкөлөрүнөн деле колдонуучулар көп. Бирок алар баштапкы үчүлдүктү түзбөйт. Эч качан дароо катары менен бир нече пост сүрөт жарыялабаңыз. Кызыктуу контент жаратсаңыз да аны өз убактысында, тагыраагы прайм тайм же болбосо статистикаңыз көрсөтүп турган убакытта киргизүү зарыл. Хэштег ал сиздин постту топко чыгарат, тагыраагы кызыктуу иретинде башкаларга сунуштайт. Ал тематикалык, географикалык кызматтар же кызыгууларга карата коюлушу мүмкүн. Мисалы Бишкек, митинг, кабар же ушул сыяктуу. Stories акыркы кезде анын көрүүчү аудиториясы посттун өсүп кетти. Бир күндө каалаган убакта киргизсе болот. Киргизген сүрөт же видеоңузга жараша суроо салсаңыз да болот. Stories'те туруктуу рубрикаларды жайгаштырса болот. Же болбосо жасалган видео макаланы сайтка, YouTube'га болгон шилтемесинде жайгаштыра аласыз. Тагыраагы Stories анонс кызматында жакшы аткарат. Кыргызстанда айрым массалык маалымат каражаттарынын Instagram баракчаларына жазылган колдонуучулардын саны 1 же 1,5 миллионго жетет. Ошондой эле блогерлер менен тез кабар тараткан пабликтердин да катталуучулары көп. YouTube платформасы да Кыргызстанда кеңири жайылып, альтернативдүү маалымат булагына айланды. YouTube жалаң видеолорго басым жасайт. Жогоруда сөз болгон платформаларда эле YouTube'ка ар бир кабылуучу кирип каттала алат. Бирок бул платформада негизинен ири каналдар үстөмдүк кылып, маалымат таратуу вазифасын өз мойнуна алышкан. Тигил же бул каналга чыккан видеолорду такай көрүп турам десеңиз, сиз ошол каналга дегенде жазылышыңыз керек. Катталбай деле каалаган баракчаны ачып, сиз каалаган видеону көрүүгө болот. Facebook менен Instagramдан айырмаланып, YouTube колдонуучуларга акча табуу мүмкүнчүлүгүн да ачат. Эгер сиз жүктөгөн видеону 100 миңдеген киши көрсө, YouTube сизге акча төлөп берет. Аны монетизация деп коет. Бирок биз бул сабакта YouTube платформасынын коммерциялык багытына токтолбойбуз. YouTube платформасы акча табуунда бир булак болгон соң, бул жакта көптөгөн каналдар болушунча көп аудитория тартканга аракет кылат. Күндө оңдогон видео чыгарат. Алар негизинен күнүмдүк жаңылыктар топтому жана оюн-зоок контентин сунуштаган каналдар. Бирок көп учурда дал ошол каналдар көбүрөөк көрөрман тартуу максатында видеолордун темасын провокациялуу коюп, сынга кабылып келет. Маселен, шок, тезгөр, баланча ачуу чындыкты айтты, түкүнчө президентке катуу жооп берди деген сыяктуу темалар YouTube'да көп кездешет. Бирок сынчыл ой жүгүрткөн көрөрман албетте мунун баарына ишене бербеши керек. Эскерте кетүүчү жагдай, андай каналдардын басым бөлүгү массалык маалымат каражаттарына тийиштүүсү жок. YouTube аркылуу акча табууну каалагандар. Кыргызстанда кеңири жайылган платформалардын ичинен Twitter платформасы эң жөнөкөй жана ыңгайлуу. Колдонуучу ал жака өзүнүн баракчасынан болгону 280 символ гана же болбосо тамгадан турган билдирүү жаза алат. Башка колдонуучу аны же жактырып, же бөлүшүп, же анын ылдый жагына пикирин калтырып жооп бере алат. Бул платформада да сүрөт же видео жүктөөнгө мүмкүн. Бирок Twitterде отургандардын көбү негизинен текстке басым жасайт. Кыргызстанда Twitterди колдонгон кишилердин саны салыштырмалуу аз. Так колдонуучулардын санын айтуу да кыйын. Бирок болжол менен бул сан 20-30 миңдей эле кишини түзөт. Мессенджерлер да Кыргызстанда аябай эле кеңири жайылган.
Маалыматтын тездик менен тараганына дал ушул мессенджерлер эбегейсиз салымын кошот. Бирок тездик менен кошо жалган маалыматтын да тарашы тилекке каршы чоң көйгөй болуп келет. Кыргызстанда учурда WhatsApp, Telegram жана Facebook мессенджери кеңири жайылган. Мисалы WhatsApp 2009-жылы пайда болуп, акысыз болгондуктан дароо смартфон ээлеринин арасында популярдуулукка ээ боло баштаган. 2014-жылдын февраль айында WhatsApp'ты Facebook 19 миллиард долларга сатып алган. WhatsApp колдонуучулары жалпы саны 2 миллиард адамдан ашты. Башкача айтканда, дүйнөдөгү ар бир 5-чи тургун WhatsApp колдонот. 2015-жылдан бери WhatsApp компьютерди баарлашы мүмкүндүгүн түздү. Кыргызстанда да анын колдонуучулары көп. Баарлашы менен катар бул тиркемеде көбүнөсү такталбаган же болбосо фейк кабарлар өтө тездик менен тарайт. Аны тараткан биринчи булакты табуу дээрлик мүмкүн эмес. Ошол эле кезде тиркеменин коопсуздугу да маселе жаратып келет. Telegram бул билдирүүлөр менен бири-бирине алмашууга арналган программа. SMS, Viber, WhatsApp, балким Gmail документтеринде бул тиркеме аркылуу алмашуу болот. Кантсе да сиз текст гана эмес, ар кандай форматтагы файлдарды да жөнөтө аласыз. Сүрөттөн документтерге чейин маселен. Колдонмо телефон номерине байланат. Тиркеме аркылуу колдонуучулар менен да баарлашып, 200 адамга чейин топтук чаттарды уюштура аласыз. Купуялуулук жана коопсуздук. Бир эле учурда эки маанилүү жагдай. Бул кабарларды окуп же угуудан жана башка көздөрдөн сактоо болгонго мүмкүнчүлүк түзөт. Ушундай эрежелерден улам Гонконгдо нааразылык акцияларын уюштуруу учурунда өтө популярдуу бул Telegram болгон. Telegram каналдары жана баарлашуу чаттары. Чат баарлашуу үчүн түзүлгөн. Баардык катышуучулар аларга жаза алышат. Көптөгөн тематикалык чаттарда адистерден кеңеш сурап, кесиптештер менен баарлашууга мүмкүн болот. Мисалы, эсиңиздеби пандемияда кыргыз жана казак ыктыярчы дарыгерлери түзгөн каналдар. Кыска убакыт ичинде аларга катталгандардын саны 100 миңден ашкан. Каналдар маалыматты жайылтуу үчүн түзүлөт. Мисалы, блогдор же жаңылыктар лентасы. Кызыктуу каналдарды тандап жазылыңыз, кызыктуу маалыматтарды мессенджерден эле аласыз. Telegram каналдары блогер жана массалык маалымат каражаттары үчүн да кабар таратуу ыкмасы катары акыркы жылдары популярдуу болууда. Социалдык медиа менен салттуу медианын айырмасына же болбосо артыкчылыктарына эми токтолуп өтөлү. Салттуу медиа деп биз телевидение, радио жана газетаны түшүнөбүз. Ал эми жаңы медиа деп биз социалдык тармактарды же мындайча айтканда ошол эле YouTube, Facebook же Instagramды айтып келебиз. Салттуу медиа менен жаңы медианын эң негизги чоң айырмачылыгы бул кайра байланышуу мүмкүнчүлүгүндө же фидбек алуу мүмкүнчүлүгүндө болууда. Телевизор же радиодон жаңылык окуп жаткан диктор маалыматты бир тараптуу гана берип чектелет. Окурмандын пикирин биле албайт. Ал эми ошол эле жаңылык же макала социалдык тармакка жайгаштырылса, окурман ошол замат окуган жаңылыгына же болгон окуяга өз пикирин жазып, ага болгон мамилеси биргизет. Бул эң чоң жетишкендик. Себеби тигилже бул медиа мекеме окурмандын окуя болгон пикирин билип, коомдун күрөө тамырын кармап турууга мүмкүндүк алат. Эгер окурман коомдо болуп айткан кайсы бир окуяга көйгөйгө көңүл бурдургусу келсе, ал телевидение, радиого же гезиттин редакциясына барбастан эле телефон аркылуу кайрылуу жолдой алат. Демек, жаңы медианы пайдалануу маалыматтын ыкчам жетишине жол ачат да, коммуникациянын аркы өзүндөгү окурман менен көрөрмандарына да маалымат бөлүшүүгө мүмкүндүк берет. Эмесе Канаданын радио телекөрсөтүү жана телекоммуникация комиссиясы социалдык же тагыраагы жаңы медианы төмөнкүнчө аныктап жатат. Интерактивдүү жана санарип таркатылган ар кандай медиа продукт. Ошентип, алар салттуу жана жаңы медианы жеткиликтүү жана керектүүчүгө жеткирүү ыкмалары боюнча айырмалашат. Комиссия жаңы медианы өнүктүрүүдө интернеттин маанилүүлүгүн баса белгилейт. Интернет болсо маалыматты бир эле учурда берүү үчүн текст, видео, аудио жана сүрөттөрдү колдонууга мүмкүндүк берет. Эмесе, салттуу жана социалдык медианы айырмалаган айрым мисалдарга токтолуп өтөлү. Маалыматтык ыкчам жеткирүү жөндөмү. Социалдык медиа салттуу маалымат каражаттарына караганда кыйла ачык. Эгер социалдык медианын колдонуучулары болсо, салттуу медианын аудиториясы бар. Социалдык медиа маалыматты кыска. Ал эми салттуу медиа кененирээк мүнөздүү окурманга жеткирет. Бирок, кезде тескерисинче болушу мүмкүн. Себеби интернетте чектөөлөр ТВга караганда кыйла аз. Социалдык медиа активдүү, ал эми салттуу медиа пассивдүү десе болот. Себеби социалдык медиа аудиторияны өзүнө тартууга аракет кылып жатат жана ал үчүн ар кандай жаңычылдыкка барат. Эмесе ушуну менен биринчи сабагыбыз жыйынтыктады. Мен Айгерим Акылбекова болдум. Кийинки сабакта көрүшкөнчө.